Социалдык өзгөчө коронавируска каршы күрөшүүгө багытталган объектилердин курулушун мөөнөтүндө аяктоо зарыл. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов объекттердин капиталдык курулуш долбоорлору маселеси боюнча өткөрүлгөн кеңешмеде билдирди. Өкмөт башчы бул социалдык жана инфраструктуралык объекттердин курулушунун сапатын камсыз кылуунун маанилүүлүгүн белгиди. Премьер-министр авариялык абалда деп чечим чыгарылган мектептердин жаңы имараттарын куруу маселесине токтолду. Бул маселеден улам айрым калктуу конуштарда мектеп окуучулары чатырларда же контейнерлерде окууга туура келди. Ошондуктан жалпы билим берүү жайларынын курулуш иштери айтылган мөөнөттө аяктоо зарыл. Белгиленген график боюнча 2020-жылдын октябрь айына чейин ар бир райондун борборунда 3 чакырым жолго асфальт төшөлүүгө тийиш. Ошондой эле таза суу программасынын жана ирригация системасынын алкагында объекттердин курулушун улантуу керек, деди Боронов. Кеңешменин соңунда саламаттык сактоо жана финансы министрликтерине ошондой эле Кыргыз өкмөтүнө караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине бир катар тапшырмалар берилди. Билесиңер, Коопсуздук кеңешинин тапшырмасы бар. Ар бир региондун жетекчиси ошол жердеги эпид обстановкага персоналдык түрдө жооп берет деген. Муну штабта да биз ушундай тапшырманы бергенбиз. Ошондой эле штабтын чечиминин негизинде ар бир өкмөт мүчөсү тагылган өзүнө берилген ооруканадагы ошол эпид обстановкага жооп бересиздер. Бишкекке бүгүн Түркиядан 323 кыргыз жарандары кайтып келди. Алардын арасында жаш балдар да бар. Мекендештер Стамбул, Бишкек, Стамбул багыты боюнча чартердик каттам менен келишти. Түркия тарап эл аралык авиакаттамды жандандырып, чет өлкөлүк жарандардын келүүсүнө чектөөлөрдү алган. Буга байланыштуу транзиттик алмаштыруу жол аркылуу Кыргызстанга бул каттам менен АКШ, Канада, Франция, Германия, Испания, Италия, Түндүк Кипр, Венгрия, Грузия, Корея Республикасы, Украина жана башка мамлекеттерден мекендештер келишти. Мекендештерди чет өлкөлөрдөн кайтаруу аракети мындан ары улантылат. Нарын облусунун Жумгал районунда сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 27 июлда жааган катуу жамгырдын кесепетинен Майкоктуу, Кашка Терек тилкелериндеги коктуулардан ташкандаган суу Күчүк Арык каналына батпай ашкан. Натыйжада Сапарбеков көчөсүндө жайгашкан 31 турак жайдын короосуна 6 үйдүн жертөлөсүнө жана 2 социалдык объектиге суу толуп калган. Жерине куткаруучулар жана атайын техникалар тартылып, ички чарбалык унаа жолдор, үйдүн короолору жана көпүрөлөрдүн алды кум шагылдан тазаланды. Селдин кесепеттерин жоюу иштери бүгүн да уланууда. Быйылкы шайлоого карата 3 өлкөдө шайлоо тилкелери ачылат. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайлдабекованын айтымында учурда Россия, Италия жана Францияда шайлоо тилкелерин ачуу боюнча иштер жүрүп жатат. Ал эми Түштүк, Сахалинск, Иркутск, Якутск, Сүргүт жана Москва шаарларында жаңы тилкелер ачылып даярдалды. Белгилей кетсек, 4 октябрда добуш берүү күнүндө чет мамлекеттерде 42 шайлоо тилкеси ачылат. Аларда консулдук каттоого турган кыргызстандыктар гана добуш бере алат. Мекендештер дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн сайтынан өздөрүнүн бар жоктугун текшериши зарыл.